Окуу жайдагы факультеттердин саны дагы бирөөгө толукталды. Тагыраагы учурда Кыргыз-Түрк факультети ачылуунун алдында турат. Факультеттин ачылуу аземине Түркиянын Кастамон университетинин ректору профессор Сейд Айдын баштаган делегация келишти. Алгач коноктор Кыргыз-Түрк факультетинин кызыл тасмасын кесишип, факультеттин профессордук окутуучулук жамааты студенттери менен жолугуп пикир алышты. Мындан сырткары окуу жайдын бир нече факультеттерин кыдырып, университеттеги шарттар менен таанышып чыгышты. Bu turizm odası bunu öğrenci kendileri yapıyor. En geniş mekanı neresi? Çocuklar daha çok. Şu. Учурда аталган факультетте экономика, журналистика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, туризм, филологиялык билим берүү, программалоо инженериясы адистиктери окутулуп, 50дөн ашуун студент билим алууда. Факультеттин бир топ артыкчылыктарын айткан студенттер башка жаштар да бул жактан билим алууга чакырышат. Биздин факультеттин башка факультеттен айырмасы түрк тилин өздөштүрүү жана өзүбүздүн кесибибиз менен биргеликте түрк тилин өздөштүрүү. Түркиянын Кастамон университетине окуп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Биздин факультеттен студенттерге бардык шарт түзүлгөн. Ошондуктан мен ушул факультетти тандадым. Мага көп эле сунуштар келди. Ар кайсы вариантты тандап көр дешти, бирок Кыргыз-Түрк факультетинде студенттерге ыңгайланышкан шарт болгон үчүн мен ушул факультетти тандадым. Кыргыз-Түрк факультетинде окутуу Кыргызстандын жана Түркия мамлекетинин билим берүү стандартынын негизинде жүргүзүлөт. Факультеттин башкы максаты Түркиянын Кастамон университети менен биргеликте окуу планын иштеп чыгып, заманбап университеттердин моделин түзүү. Ошондой эле заманбап таалим-тарбия берүү стандартын колдонуп, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына үлгү болгудай системаны куруу. Аны менен катар эле дүйнөлүк интеграция процессинде алдыңкы топто жүрүү болуп эсептелет. Биздин Түркия Республикасы менен байланышыбыз 25 жылдан ашык мурун башталган. Ошондо Анкара университети менен биргеликте Диянет фондунун каржылоосу менен биз жалпы орток теология факультетин ачканбыз. Андан кийин дагы ар түрдүү программалар боюнча Erasmus+, Mevlana жана башка программалар боюнча да академиялык мамилдүүлүк өтө мындай интенсивдүү жүрүп келет. Мындан ары иш-чара башкы корпуста концерттик программа менен уланды. Мында түрк улуттук бийинен тарта элдик ырларына чейин аткарылды. Андан сырткары Кастамону жана Ош мамлекеттик университетинин мындан ары ар тараптуу кызматташуусу тууралуу документине кол коюлду. Келишимге ылайык Кыргыз-Түрк факультетинин студенттери эки окуу жайдан билим алышып, практикадан өтүшөт. Аны менен катар эле эки университеттен кош дипломго ээ болуусу каралган. Ошондой эле магистратура, докторантурага тапшырууга дагы ыңгайлуу шарттар бар. Bugün ikili işbirliği protokolümüzü yeniledik. Бүгүн болсо негизги иш-чара бүгүн болуп жаткан аземдүү ачылыш Кыргыз-Түрк факультетинин орток түзүлгөн биздин Кастамон университети менен Ош мамлекеттик университетинин арасында ортоктошуп ачылып жаткан Кыргыз-Түрк факультетинин ачылуу азем болуп эсептелет. Биз бүгүн ошол факультетти Кудайдын буйругу менен ачтык. Oş Devlet Üniversitesi olarak. Алса Кыргыз-Түрк факультетинде түрк тилин жана маданиятын окутуу Төмер мекемеси, тагыраагы Түркия түрк тилин үйрөтүү борбору тарабынан жүргүзүлөт. Баса белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университети жана Кастамон университети 2012 жылдан бери тыгыз кызматташып келүүдө. Бул жылдар аралыгында бир катар олуттуу иштер аткарылып, эки университеттин достугу күн санап чыңдалып келет. Зиягүл Болот кызы, Эламан Сайдылда уулу, Үмүт телестудиясы.